Агай, буга чейинки маектериңиздерде карасам, гумандуу педагогика жөнүндө сөз кылганда чоңдордун балага болгон ишеними жөнүндө терең маани берип айтыптырсыз. Деги эле ушул чоңдордун балага болгон ишенүүсү же болбосо ишенбей коюусу балага кандай таасирлерди алып келиши мүмкүн? Бұл негізі команду педагогиканын өзі үч мыйзамы бар да. Биринчи şu баланы сүйө билүү, экинчи баланы түшүнө билүү, үчүнчү балага ишене билүү. Башкача айтканда муну сүйө билүү дегенде эми баланыга мээримдүүлүк, боорукерлик, баягы айоо баланы onun küçü menen balanın жүрөгүнөн түнөк таап мугалим ошонун жан дүйнөсүн ачып берүү, бул баланы сүйө билүү да. Жана Сухомлинский деген улуу педагог айткан да, баланы сүйө билүү бул бетинен сылап жыттап коюу эмес деп. Бул ошо баланын келечегине күйүп мугалим, келечектеги үчүн баланын баягы жан үрөп бүткүл күч кубаты менен эмгектенүүсү ошо баланын сүйүүсү деп. Ал эми балага баягы түшүнүү дегенде биринчи мугалим ошо баланы таануусу, ал кандай үйлөдөн, чөйрөдөн чыкты, азыр дагы ошо кандай чөйрөдө өсүп атат, анын баягы жекече жана жалпы өзгөчөлүгү эмнеде, башка балдардан анын жеке уникалдуулугу кайсы, мына ошолорду билүүсү, анан ошого карап баягы баланын бала дегенде шогу болот, кеч өнүккөнү болот, жалкоосу болот, кыскасы тел чагы болот, таланттуу жөндөмдүүсү болот. Ошолордун баарысына баягы мугалим түшүнүү менен мамиле кылып, ошо тентегин тентектей кабыл алып түшүнүп, шогун шоктой, баягы артта калгандай ошону ошого карата баягы баланын мамиле жасап, анан эгерде бала ушундай тентектик кылса, ошол өзүнүн бала чагын эстеп мугалим, бала чагын эстөө менен ошо баланы кечире билүү, өзүнүн дагы балалык мезгилин, балалыкта бала ката кетирүүгө укуктуу, аны чектей албайбыз. Ал эми жанагы сиз айткан ишеним деген бул мугалимдин баланын келечекте мыкты адам болоруна, анын өзгөчө уникалдуу жөндөмдөр менен жаралганына, башкача айтканда төрөлгөндө эле бала ийгиликтин ачкычы менен кошо төрөлгөнүн мугалим билүүсү абзел да. Эгерде мугалим ошол баланын келечекте мыкты адам болоруна ишенбесе, ал чындыгында баягы толук кандуу мугалим деген атты алып жүрөсү оор болот да, кыйын болот. Ошон үчүн ар бир баланын баягы демек бала жаралгандан баштап бир да бала жөндөмсүз жаралбайт да. Ар бир баланы жөндөм, бирөө музыкага жөндөмдүү, бирөө математикага жөндөмдүү, бирөө физикага жөндөмдүү, бирөө сүрөткө жөндөмдүү. Ошонун кыскасын айтканда баягы Чыңгыз Айтматовдун жанагы тигил немеде айтылып атпайбы, кыяматта баягы эненин ичинен миңдеген эмбриондор, башкача уруктар пайда болсо, ошонун ичинен чемпиону гана бул дүйнөгө. Демек ал бул дүйнөгө жаралган ар бир бала чемпион деп мугалим билиши керек да. Анын баягы колунан эгерде биз ошол жанагы ачкычын тапсак,
ийгилигинен. Демек ал өсөт, өнүгөт. Жана ошол Жадырап чемпион чыгат. экендигине баланы да ишендирип коюусу керек. Ошо эң башкысы бул жерде эки түрдүү да. Биринчи мугалимдин балага ишеничинен балада мугалимге ишенич алат. Демек кумандуу педагог айтат да, сүйүүнү сүйүү жаратат, мээримди мээрим жаратат, баягы ишенимди ишеним жаратат. Биз эгерде балага түшүнүп мамиле жасасак, бала дагы бизге түшүнүп мамиле жасайт. Мен ошол алгачкы мектепти ачканда ошол кумандуу мугалимдерге балдар кечиксе дагы үндөбөгүлө, этияттагыла, баардыгы ачууңарды үйгө таштап келгиле. Балага баягы гүлдөйдү дайнап бажырайып тосуп алгыла. Дечимин да алгачкы жолу ишенишкен жок мугалимдер. Ага биз урушпасак, тилдебесек, биздин мойнубузга минип алат деп. Жок, мезгил, убакыт бергиле. Силер ошол жанагы мен айткандай баягы аял мугалимдерге айтчумун, энелик мээримиңерди чачып бергиле. Анан кийин көрөсүңөр акырындап деп. Бирок акырындап мугалимдер түшүнүштү да. Бала демек чын жүрөгүнөн, дилинен качан баш ийет. Качан баш ийүү маданиятын бала өздөштүрөт. Качан гана ошол мээримге, сүйүүгө, ишенимге, мугалимдин өзүнө болгон ишеничин көрүп турганда да, ансыз бул анан жанагы ошол Аманашвили айтып атпайбы эме деп. Демек мугалим бул мугалимдик кесипти тандагандан баштап балага өрнөк болуун, үлгү болуун. Дайыма ыйык милдети катары санаш керек. Ошого өзүн даярдаш керек деп. Демек бул жерде мугалимдин өрнөгү зор рол ойнойт да. Ошол мундуктан баягы канчалык эч качан балага сен жөндөмсүзсүң, сен колуңан эч нерсе келбейт деп айтыш туура эмес да. Менин эң жакшы көргөн агайым бар эле. Маман Айылчиев деп, ошо биздеги Карагылжы районунда көрүнүктүү мугалим эле да. Ошол мен жаңыдан директор болгонумда куттуктап анан айтып атпайбы? Ороз, линейкаларда эч качан балага баягы сенин колуңан келбейт деп айтпа. Мен дейт бир жолу республикалык конференцияга чакырып калыптыр да. Директорлор, анал киши да директорлорунан келсе, бир окуучусу чакырыптыр. Тосуп неметип. Ошо сиздерди келди уктум эле деп. Анан тааныбай калыптыр. Анан ошо бир шериктери менен Карагылжадан келген өкүлдөрү менен анан барып тамак ичип отурганда анан уулум сен ким элең десе, баягы окуучусу айтыптыр да, бүтүрүүчүсү. Мен баягы сиз ар бир линейкада сенин колуңан бала да келбейт деген. Окуучуңуз элем деп. Ушундай болду, сен эч качан эме кылма деди. Чындыгында баягы балдарды баягы ишеним баланын ачылышындагы жөндөм, талантынын, шыгын, айрыкча баягы баланын жүрөгүн мугалимдин ээлеп алышындагы эң зор кыймылдаткыч күчү, данекери ошол ишеним болот да. Демек окуучуга ишенбеген, балага ишенбеген мугалим, демек ал мугалимдик парызын, милдетин толук аткара албаган мугалим болот да. Ошон үчүн мен ушу дайыма шакирттериме айтам, биринчи балага ишенүүнү үйрөндү. Балага эмес эле жалпы эле адам затына.
ишениш керек. ишениш керек да. Кандай адам ар бир адамда бир жакшылыктын учкуну бар да, үрөөнү бар. Мугалимде деле ошондой. Ошо мугалимдин бир кичинекей учкунун таап алып, анан ошол учкунду тутантып, жалындатып, анан өстүрүп чыгуу дагы бул ошо мектеп директорунун иши да. Ал баланыкка деле ошондой да. Ар бир баланын тентек болсо дагы биринчи баланын жамандыгын издебеш керек мугалим. Биринчи ошо балада эмне жакшылык бар. Эмне жакшылыктын бир баягы учкуну бар. Ошону таап алып, анан ошол аркылуу анан билгизбей баланы өстүрүп чыгыш керек да. Ансыз баягы баланы мугалим өзүнө да тарта албайт, өнүктүрө албайт, өстүрө да албайт. Ар бир сабакта ошол ар бир баланын класста мисалы канча бала болот? 20-30 жок дегенде ошол кичинекей жакшылыгын ар бир баланын билиш керек да. Ошол жакшылыгын айтып атып, ошол жакшылыгын класска балдарына таңазалап атып, баланы канчалык бул адам затынын жакшылыгын көп айтсаң, ошодо жакшы нерселер баягы жакшылыктын нуру каптайт дагы өстүрүп чыгат деген идея да. Саламатсыздарбы, Эркин Той YouTube каналынын көрүүчүлөрү, бүгүн бизге өзгөчө конок келди. Өмүрүнүн 52 жылдан ашуун жылдарын жалаң билим берүү тармагына арнаган, өзүнүн автордук мектебин түзүп чыккан 3 даражадагы Манас орденинин ээси, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими Орозалы Сейдилканов агай менен маектешүү үчүн чакырдык. Саламатсызбы агай? Саламатсызбы, жакшы келип алдыңызбы? Агай, эң алгачкылардан болуп улуттук педагогикалык демократиялык мектепти түзүп чыгыптырсыз, ошонун үлгүсүн түзүп чыгыптырсыз. Мына ошол мектептин үлгүсүн түзүп чыгууга болгон алгачкы зарылдыктар жана ошонун түзүп чыгуудагы тартымалы жөнүндө кыскача токтолуп айтып өтсөңүз. Рахмат. Мен ошо 1979-жылы ошол Бишкек шаарына директорлердин 2 айлык билимин өркүндөтүү институтуна келгем. Ошондо ошол мугалимдердин билимин өркүндөтүү университетинин деканы Исак Бекбоев агай эле. Анан бизге рефератка тема таратып калды. Мына темаларда ушул реферат жазгыла директорлерди. Анан бая темалар менен таанышып чыгып, анан мен агайдан сурадым, өз алдымча бая темада реферат жазсам болобу деп. Анан болот деди. Анан мен ошол мугалимдин адамгерчилиги, баланын жөндөмчү талантынын, жалпы эле баланын ачылышынын баягы түрткүсү болот деген темада анан реферат жаздым да. Анан рефератка рецензияны Исак Бекбоев агай өзү жазыптыр, абдан жакшы баа берип. Анан ушул теманы таштабай өркүндөтүшүң керек экен деди. Анан ошо менен барып ошол баягы мугалимдерди көбүнчө ошол адамгерчилик мамилени балдарга карата, баланы сыйлоо, баланы урматтоо, балага жаман айтпоо, дайыма сабырдуулук кылуу, баланын жаңылыш каталыктарын чыдай билүү, көтөрө билүү, жакшылык менен жооп берүү жөнүндө үндөп ишеме жүргүзө баштадым. Анан ошол
СССР тарагандан кейін баягы экинчи себеби ушул баягы темага түрткү болгон экинчи бир жагдай СССР таркагандан кейін баягы республикабызда жаштар арасында кылмыштуулук абдан өсүп кетти. Ташбоордук, мукачылык, зөкүрдүк, ар түрдүү жана оорулар, наркоманга берилген. Анан ошолор жөнүндө канткенде ушу балдарды ушул апааттан токтотобуз деген ой, идея пайда болду. Анан ушуга эң негизги ушул улуттук баягы баалуулуктарды, нарктарды, дөөлөттөрдү биз балдарга жеткирбей атканыбыз башкы себеп болуп жүрбөсүн деген ой менен анан ошол аркылуу балдарды улуттук баалуулуктар, дөөлөттөр, нарктар аркылуу анан моралдык, этикалык эрежелерди пайдалануу аркылуу тарбиялоо керек экен деген өзүмдө ой жаралды, идея. Анан үчүнчү эң негизгиси коомубузда демократияны түшүнбөй анархия менен алмаштырып баягы балдарды, мугалимдер окуучулардын, жалпы эле мугалимдердин, мектептин эркиндик, өз алдынчалык, ишеним жоктугу ошол окутуп тарбиялоо процессинин натыйжасынын төмөн болуп аткандыгы деген өзүм анализдөөлөрдүн натыйжасына жыйынтыгым дагы. Анан ошол мектепти ошол учурда өзүң да кабардар болсоң керек. Мына Россияда тигил автордук мектептер, инновациялык мектептер, новатордук мектептер абдан эмешти да, жайыла баштады. Шаталов дегенден, Шетинин дегенден, ошол эле Аманашвилинин лабораториялары ачылды гумандык педагогика боюнча. Анан мен ошолордун дагы бир аябай жакшы жагдай, ошол учурда биздин билим берүү мыйзамыбызга бир жакшы берене кирди да, альтернативдүү мектептерди ачууга, анын ичинен автордук мектептерди ачууга баягы уруксат деген болот деген. Ошого таянып анан мен баягы мектептин концепциясын, жобосун, планын, окуу планын, уставын түзүп, анан ушул областтык билим берүү көркүндөтүү институтунун алдында конференция өтүп калды, ошого сунуш кылдым. Анан конференция аябай жакшы бааланды, конференциянын уюштуруучулары тарабынан. Анан мага ошол жерден анан баягы токтом жазып беришти, сунуш. Ушу академияга, анын ичине педагогикалык институт бар эле, ошого. Ушул автордук тажрыйбаны баягы жайылтса болот, мектеп ачса болот деген. Анан ошону көтөрүп алып, институтка келдим, академияга. Педагогикалык институтка келсем, пешенеме ушу Исакбек агай өзү экен, директор экен. Анан ошо киши баягы эме менен таанышып, баягы ишиңи таштабапсың да, эми ушу гумандуу педагогиканы өркүндөп, рахмат, мен колдойм деп, анан баягы адистерин чакырып, анан ушул коллегияга даярдагыла деди. Анан коллегияга баягы 3 окумуштуудан рецензия керек экен, бирөөнү ошо Исакбек агай өзү жазды, бирөөнү ошо Тимофеев деген агай, бирөө анан оштон бирөөнөн албасаң болбойт деген, анан Алтымышбаев деген педагог бар эле, ошо кишиден рецензия алып, анан коллегия чечим чыгарып берди 94-жылы. Анан 94-төн 98-ге чейин
райондогу ар түрдүү тоскоолдуктар менен ача албадым. Анан ошо 98-жылы жаңы аким болуп калды. Ноокат районунан Абдымалик Эгембердиев деген. Анан ошо кишиге кирип, сен анан районун чакырып алып айтты. Бирөө үй жайын таштап, ошо мен өзү Карагылжанын алай көрөөнүн деп коет, ошонун көңдүк айылынан элем да. İşte bir жаңы мектеп ачам. Ушу иштеп берейин жаңы үлгүдө кемеде деп келип атса, анан уят колдобосо. Бир бош турган мектептерден орун бер деди. Анан ошентип анан жана ошол жерде Ленин Осмонов, мурун Ленин эле кийин Осмонов атындагы мектеп болуп калган. Ошол мектептин анан 3-чү этаждын Е блогунан ошо жалпы 9 класстык бөлмө берди. Анан деп ачты. Анан мугалимдерди өзүм топтодум, окуучуну өзүм топтоп, анан ошо 98-жылы ошо мектепти ачкам да. Агайым, ошол сиз жөнүндөгү көрсөтүүлөрдү көрүп отурсам, жетекчи катары аябай мыкты жетекчи болуп турсуз. Жанагы окуучуларды тарбиялаган сыяктуу эле сиз мугалимдериңизди дагы аябай мындай тарбиялап алыптырсыз десем болот окшойт. Негизи учурда бир көйгөй бар да, мектеп директорлору менен коллективдин тил табыша албай калуусу, чыр-чатактар, директорлорду кетирүү, арыздануулар, ушундай нерселер көп эле болуп атат да коомдочу. Ушу директорлорго кандай кеңеш берет элеңиз? Коллектив менен иштешүүдө кандай болуш керек эле алар? Өзү биздин жанагы автордук идея өзү 3 бөлүктөн туруп атпайбы? Улуттук, гумандуу, демократиялык. Бул демократиялык дегенде мугалимдердин баягы мугалимдин, окуучунун, ата-эненин, өзгөчө мугалимдин, азыр мугалим жөнүндө сурай берип атасыз, мугалимдин өзүн өзү көзөмөлдөө аркылуу ишеним менен иштөө. Бизде ошол бул жерде мектеп жетекчиси автордук идея боюнча ал көзөмөлдөөчү эмес. Себеби көзөмөл деген жерде баягы бирөөнүн каталыгын таап, анан аны ашкерелеп, коллективдин алдында талкуулап, аны уяткарып, ага жаза берип деген максатты көздөйт да. А бул авторитардык педагогиканын, авторитардык башкаруунун ыкмасы. Ал эми демократиялык дегенде биз ошол мугалим өзүнө өзү баа берүү аркылуу биз критерийларды түзүп беребиз. Ошо критерий менен мугалим өзүн өзү баалайт. Сабакты кантип баалайт, класстан тышкаркы иштерди кантип баалайт, ошолорду бүт. Анан ошонун негизинде өзүнүн каталыгын өзү табат мугалим. Анан өзүн өзү өркүндөтөт. Биздин мектеп жетекчисинин биринчи милдети каталыкты табуу эмес. Биринчи жанагы баланын мугалимдеги ийгиликтин учкунун таап, ошол мугалимди өркүндөтүп, өстүрүп, ошонун анын тажрыйбасын элге жайылтып алып чыгуу да. Башкача айтканда, ар бир мугалимди өз жолу менен өнүктүрүү. Анан экинчи ошол директор мурунку авторитардык педагогикада бул мугалимдер көнүп калган. Мен ошо автордук мектепти ачканда дагы баягы биринчи идеяны түшүндүрдүм. Ошодон кийин деле кээде баягы мугалимдер менен жекече иштери менен таанышып калсам, сиз муну айтканыңыз жок эле. Мына сиздер райондун айткан мынандай план түз деген, ошо план менен түзүп атам го. Тигил сиздер жол көрсөткөн жол менен кетишим керек эле, сиздер айтпадыңыздар го деп айтат да. Анан биздин милдет ар бир балага мугалимге эркиндик берүү, мүмкүнчүлүк берүү, ар бир мугалимдин өз алдынчалыгын берүү. Анан мен айтар элем да, мага сиздин менин айтканыма караганда сиздин абийириңиз баланын алдындагы баягы
жүзүңүз кымбат. Мен ошол мен үчүн эмес, менин айтканым үчүн эмес, сиз өзүңүздүн ошо баланын билим сапатын жакшыртыш үчүн өзүңүздүн дилиңдеңизди, өзүңүздүн оюңуздагы, өзүңүздүн жолуңузду сынап көрүшүңүз керек. Анан мен ошо сиздин жол менен таанышып, эгерде сиздин жол ошо баланын өнүгүшүнө түрткү бере турган жол болсо, мен колдоп, жамаатка үйрөтүшүм керек, менин милдетим. Ошону сиздин баягы кичинекей уруктан биз мөмө жемиш алып, гүлдөтүп алып чыгышыбыз керек. Сиз деген бизде ар бир мугалим өзүнчө табылгыс байлыксыздар. Мектеп келгиле ошого эме кылалы, умтулалы. Деп анан кийин ошол эң башкысы мектеп директорлорунан мугалимге ишеним бериш керек да, башында сиз балага ишеним бергендей эле. Мугалимге эгерде эркин мугалим болбосо, ишенимге ээ болгон мугалим болбосо, эркин окуучу да болбойт. Ишенимдин мугалим эркин аракет да кыла албайт. Канчалык чектөө болгон жерде, ошончолук тыюу болгон жерде ошончолук чек болуп калат да. Ошону мугалимдерден мугалимге эркин ойлоого, эркин ой жүгүртүүгө, эркин көз карашын айтууга биринчи ирет мугалимге мүмкүнчүлүк бериш керек. Учурда биздин билим берүү тармагында балдарга билим тарбия берүүдө жетишпей жаткан усулдар барбы? Сиз байкап жүрсүңүз? Эң башкысы эле мен ушул гумандуу педагогика жетишпей атат да. Биз мектептин реформа дейбизби, өзгөртүү дейбизби, гумандуу мамилеге өтүшүбүз керек да. Биз демек, эгерде өзүбүздүн ишибиз окуучуга да, мугалимге да, ата энеге дагы гумандуу, адамгерчиликтин асылдыктардын негизинде уюштурбасак, ал баягы эме өзгөрүү болбойт да, өнүгүү болбойт. Гумандуу мамиле деген эмне? Гумандуу мамиле дегенде баланын, ар бир баланын инсан экендигин, болгондо дагы баягы уникалдуу, өзгөчө касиеттерге, өзгөчө жөндөмгө инсан экендигин балага ынандырыш керек. Экинчи, баланын экологиясын сактап, башкача айтканда баланын баягы ден соолугун, анын шык, талант, жөндөмдөрүн өсүүгө тоскоолдук кылбагыдай мүмкүнчүлүктөр түзүшүбүз керек. Анан үчүнчү, баланын табиятына шайкеш уюштуруу, окуу тарбия ишин. Бала эмнеге жөндөмдүү жаралса табиятынан, ошол табиятындагы жөндөмдүүлүгүн таап, ошону өстүрүп чыгуу. Анан өзгөчө ар бир балага индивидуалдуу, жекече, ошо ар бир баланын баягы керектөөсүнө ылайык, кызыгуусуна ылайык, муктаждыгына ылайык ошол окуу тарбия методдорду тандаш керек да. Анан гумандуу педагогиканын дагы бир багыты бул өнүктүрүү педагогикасы. Башкача айтканда, баланын ой жүгүртүүсүн, сезимин, өзгөчө сезимин өстүрүшүбүз керек. Башкача айтканда, сезим дегенде ошол психологиялык көңүл буруусун өстүрүшүбүз керек, кунт коюусун өстүрүшүбүз керек, элестөөсүн өстүрүшүбүз керек, ой жүгүртүүсүн өстүрүшүбүз керек баланын. Турмуштук негизге жакыныраак бир суроо бергим келип турат. Мүмкүн болсо буга чебара жүзүндө эмес, мындай турмуштук негизде деле жооп берсеңиз абдан жакшы болот эле. Ар бир мектепте бар, ар бир класста бар, ушунчалык бир тентеги ашынган, ата энеге, мугалимге деги эле коомго баш ийбей кеткен балдар болуп калат го. Бир татаал мүнөзгө ээ,
аябай тентек, тил табышы кыйын болгон. Анан көпчүлүк учурда аны ошо мектеп баргысы кеткенде аларды баягы эдеңдин тизмесине өткөрүп беришет, анан ата энеси кейийт дегендей. Негизи эле ушул эч кимди укпаган ушундай бир татаал балдар менен тил табышууда кайсыл жагынан мындай баштоо оң болот? Мугалимге дагы, ата энеге дагы ушу эмнесин таппай атабыз биз ушундай бир татаал балдарды мындай оң жолго салыш үчүн кайсыл эмнесин таба албай атабыз биз? Biz ben jana sözümün başında birinci algaçkı size göz әңгімелешкенде айтпадым. Birinci balаны таануу керек. Таануу дегенде ошо баланын кулк мүнөзүн, баланын темперамент деп коебуз биз. Темпераментин, баланын бал адамдар менен, чөйрө менен мамилесин үйрөнүш керек да. А мен өзү табиятыман шок балдарды жакшы көрөм. Себеби шок балдар мугалимдерди изденүүгө түртөт. Адамды таанып, ошо шок балдардын себеби менен көп ийгиликтерге жетишесиң да. Себеби алар жаратылышынан жараткан аларга жогорку бир потенциалдуу күч, кудурет берген балдарда. Алардын ошол кудуретин туура жолго багыттай албай калсак, биз чоң трагедияга ээ болобуз да. Баягы ошону гумандуу педагогикада да мындай деген да, мугалимдин жакшы эле талаптарын жакшы келечегине болгон эмелерин бала угат дагы, бирок аны аткарбай өзүнүн багыты менен кетет деп дейт да. Мисалы ошондо мен бир жолу баягы сабакка кирдим да. Анан сабакка кирип бир сабакка катышып отурсам, бир бала эч нерсе жасабайт да. Кыргыз тили адабият сабак эле болгондо да, өзүм дагы кыргыз тилчимин да, адабият сабак эле. Анан эч нерсе жасабайт. Анан секин, анан туруп барып, балам, эмне аткарбай атасыңыз? Мен баягы өткөн сабакта сүрөт тартып келсем адабияттан, эшикке алып сүрөт тартып отурсам, эмеме альбом барагын тыртып эметип, эмнени сүрөт эле десем, эменин баягы атадан калган туяк дегенде 5-класста ошонун эмесин баягы сүрөтүн тартып отурсам эжеке ырыктып кетти. Эмнеге? Анан ошодон кийин мен эч нерсе жасадым. Мен адабиятта кайда сүрөт ошо каармандардын сүрөтүн тартканды жакшы көрөм деп. Анан мындай да, бул жерден ошо демек бала анын табиятынан ал ошо сүрөт аркылуу атадан калган туяктагы жана жетим баланын образын ачып бергиси келип атат да. А эжеке аны менин сабак эмеме көңүл бурбай отурат деген кыял менен аны жанагы эмесин алып эметип атпайбы, сен ойноп отурасың. Ал ойноп отурган жок да. Ушундай болбогон эмелерден кетет да. Ошон үчүн биз жанагы мисалы адабият сабагынан биздин мектепте балдардын шыгына карап берет тапшырманы. Бирөө мисалы Жамиланын сүрөтүн тартып келсе, бирөө Жамиланын жөнүндө жазып келет, бирөө Жамила жөнүндө дил баян жазып келет, бирөө Жамила жөнүндө баягы образын жөнүндө илимий иш жазып келет. Демек ар бир бала ошол тапшырманы дагы жөнүндө мышык талантына каратылат. Анан бала ошондо аргасыздан өзүнүн баягы табигый козголбой жаткан күчү, батпай аткан, жана туура эмес иштерге
кетип аткан жолдон бала бурула баштайт. Демек, ошо эң башкысы ошо баланы таанып, ошого жараша тапшырмаларды берүү. Сабакта да ошого жараша айырмалап иштөө. Ошо биз эң башкысы көбүнчө орто окуучуларга багытталып сабактар өтүлөт дагы. Эң биздеги каталыктар. Ар бир окуучунун өзгөчөлүгүн эске алынбай калат да сабактарда. Ошон үчүн жанагындай таланты эметкиси келбей аткан балдар уккусу келбей калат. Мейли математикадан деле эгерде эжекелер мындай кылат да, биз өзүбүздүн турмушта сабактарга кирсең, мен алгачкы ошо мугалимдердин сабагына киргенде биринчи мен дегендер жооп берет. Анан неле звонок болуп кетет, чыгат. А биз болсо эң башкысы баягы ошо ар бир сабакта анан тигил балдар тапшырма бергенде класска мына мисалды иштегиле дегенде тигилер шарт иштеп коюп болду, эки акты карап жөнөп тура албайм деп. Ал үчүн дароо мугалим кошумча тапшырма алып барып берип, ошолорго түзүп келген тапшырмасы. Демек, оорлотсо ишин. Ал, менин билбегеним көп экен, билгеним мен дагы деп эме кылат. Балдарга да жолтоо болбойт, өзү дагы тырышып аракет кылат да. Ал эми кээде кетирисинче жалпы бергенде аткара албаган балдар аткара албайт дагы. Анан ал дагынан жөн бала табиятынан кыймылдуу да. Кыймылдагысы келет, анан эми аткара албаса эмне кылат? Ал ошол үчүн мугалим баягы барып, ошо ар бир баланы жеке барып, ошондо эмнеден ага жеңилдетип түзүп тапшырмаларды. Баягы мугалимдик тил менен айтканда алгоритм кылып жеңилден оорго карай багыттап айрым үлгүлөрдү көрсөтүп берсе, ошол мугалимдин үлгүсү менен бала иштеп баягы эметип кетет. Себеби класста эме кылганга болбойт да. Анан көбүнчө мына жана ата-энелердин чырлары соц тармактарында да көп болуп атпайбы? Мектеп менен нааразы болгон. Ошол дагы эмеден болот да. Көбүнчө баягы мугалимдер дагы, ошо мени дагы алгачкы мугалимдер айтып жүрөт, эми кечиксе деле кире бер деп коесуз. Бул эмне? Анан мен айттым да, азыр кире бер деп койдум. Кир балам. Эшигин күтүп атат. Досторун күтүп атат. Кире кал, тез кир. А сиз наоборот ошентип кечиккен баланы кире кал, эшигин күтүп атат деп. А бирок кийин аны жөн койбойм да. Кийин убакыты болгондо чакырып алып, себеби эмне себеп болду? Үйүндө мейман келип калдыбы? Же болбосо жанагындай телефон ойноп атып кечигип калдыбы? Кеч уктап калдыбы? Кыскасы бул жерде ошол жанагы жыйынтыктап айтканда биринчи ошол эменин себебин аныкташ керек да. Баягы көйгөйдү эмес, көйгөй менен урушпаш керек. Себебин. Эмне себептен бала ошо тентектикке барып атат, сиз айткан. Ошол себепти таап, анан ошол себепти менен мугалим дагы, ата-эне дагы ошол себеп менен күрөшүш керек да. Бу жерде биз көбүнчө ошо себеп менен күрөшпөй, кечигип келди, тапшырма аткарбады деп ата-энелерге арыздар жазат мугалимдер. Биз баягы көзгө көрүнгөн гана нерсе менен алып урушуп, көзгө көрүнбөгөн себептерди баланын табиятындагы сырларын биз үйрөнбөй, табиятындагы сырларын. Башкача айтканда, чыныгы баланын турмушундагы таасирлерди, сезимине тийгизип аткан таасирлерди үйрөнбөй, баланы тааныбай туруп да, анан биз баланын чөйрөсүн тааныбай туруп, анан биз туура эмес мамиле. Анан балада эң жаман нерсе
өчүгүшү деген жарал. Өчү атайын жасайт да балдар. Жана чектен ашканда бизде эми жаңа улуттук неме жөнүндө дагы сөз кылганда айтабыз го. Бизде өзү негизи кыргыз этнопедагогикасында бул өтө сонун баалуулуктар бар да. Уялуу деген, тыюу деген, чек, ар бир нерсенин чеги, анан чени болот деген, чени менен аракет кылуу. Ошол биз баягы баланын ошол ар бир баладагы чекти, жаман менен жакшынын ортосунда чекти ажырата билишибиз, таанып билип, анан ошону себебин менен күрөшүшүбүз керек да. Ошондо баягы балдар өтө сезимтал болот. Бардык нерсеге бала чоңго караганда алардын жан дүйнөсү таза да. Бардык нерседе бала чындыкты жетекчиге алып жашайт да бала. Өзгөчөлүк, биз чоңдордун өзгөчөлүгү. Бардык нерсени реалдуулук деп түшүнөт ал. Чындык деп. Анан эгерде ал баланын чындыгынан биз танып кетсек, чыгып кетсек, анда бала бизге ишенбей калат. Жана башында сиз ишенбей калды деген сөз бала демек биздин башкаруу аламыбыздан чыгып кетти деген сөз. Бул жерде чоң нерсе бар экен. Ошо чоң нерсе бар. Аябай чоң нерсе бар экен. Ошону эске алыш керек. Рахмат агай, ушунчалык баалуу кеңештерди бердиңиз. Чынын айтсам, бул мугалимдер үчүн дагы, анан ата-энелер үчүн дагы аябай бир баалуу чоң кеңештер болот деп ойлойм. Бүгүнкү келип бергениңизге чоң рахмат. Урматтуу Эркин Той YouTube каналынын көрүүчүлөрү, бүгүн бизде Кыргыз улуттук демократиялык педагогикасынын негиздөөчүсү, автордук мектептин ээси, 3-чү даражадагы Манас орденинин ээси, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими Орозалы Сейдилханов агайыбыз болду. Сиздер менен дагы бир жолу көрүшкөнчөктү, сак саламатта болуңуздар.